Июнь окуясынан жабыркагандарга жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ипотекалык негизде дал ушундай сапатсыз үйлөр курулган. Дал ушундай сапатсыз үйлөрдүн 1 чарчы метрине мындагы жашоочулар 32.500 сомдон төлөшсө, ал эми жаңыдан курулуп жаткан ипотекалык негиздеги үйлөрдүн 1 чарчы метри 25.000 сомдон бааланууда. Мындан 4 жыл мурун социалдык жактан аз камсыз болгон 402 үй бүлөгө ипотекалык негизде батирлер берилген. Насыяга берилген батирлерди алуучулардын катарында жалгыз бой жашаган энелер да бар. Жашоочулар 2016-2017 жылдардан бери айтылган сумманы мөөнөтүндө төлөп келишет. Алар азыркы ипотекалык негизде салынып жаткан жаңы үйлөрдүн баасы биздин төлөп жаткан нарыктан бир топ эле төмөндешет. Батирлердин сапаты да талапка жооп бербегендигин айтышат. Юристтер чалып, сотко ашты үйүңөр чыккыла дегендей кылып атат. Мен 5 бала менен каяк барам азыр. Мындан улам ипотекалык батирлердин жашоочулары маалымат жыйынга чыгышкан. Бул жарандар батирлерди ипотекалык негизде 12 жылга алгандыгын айтышат. Батирлердин сапатына канааттанбагандыгын айтышып, төлөп жаткан сумманы төмөндөтүп берүүсүн, же болбосо нарыкты төлөөдөгү пайызды жокко чыгаруусын шаар бийлигинен талап кылышат. Башында бизге договор кылганда, бизге күлүш берип атканда договор берген эмес. Договорду кийин берген. Ошол себептен биз түшүнбөстөн алгандыгыбыз үчүн азыр ушундай кыйын оор абалга түшүп калганыбыздын себеби да ушу. Азыркы учурда мына салынып аткан үйлөр өтө арзан болуп атат да, биздики өтө кымбат. Биздин келгенибиздин себеби азыркы учурда мына основной суммасын сурап атабыз, процентин сурап атабыз. Ушу экөөнүн бирөөсүн бизге жок кылып берүүсүн суранып атабыз бийликтен. Апиза Рахмановадагы ипотекалык негизде берилген батирлердин алуучулардын катарын толуктайт. 4 жылдан бери дал ушул турак жайдын башчысы болуп келет. Батирлер кыш айларында жакшы ысыбаганын айтат. Мындан улам атайын жылуулук адистерине кайрылганда жер төлөөдөгү суу өтүүчү түтүкчөлөрдү ачып коюусун айтышкан. Түтүкчөлөрдөн чыккан суу жерге сиңсе турак жай кулап түшөбү деп чочулайм дейт. Анан бир гана жермен корком, жер тергенгенде көчүп түшө экен деп анчам чейдер бишпейт. Баягы сантехник чакырсаң келип эле шартларды баарын ачып коет экен. Assa ситтеп элечи. Мындайдан баштап чекени ачып коет. Могу жер эсиле стяжка болгондо сууга каяка кетишин билбей калмак. Могу жер болгондо сиңип кете берет экен. Батпак болуп, батына белчеден кесип чип кетем. Акча чыгында, конечно, элден акча чогулуш өтө кыйын экен. Тамком деп бир жаш бала эле алып, аны колунан келбей коюп, мени зордоп коюп коюшту. Зордоп коюп коюшту. Аял башын мен ушу элдин үйү ысынбайынча ушу подвалдан чыкпай калдым мен. Арыздануучулардын суроо талабына жооп катары шаар бийлигине кайрылганыбызда ипотекалык батирлерди көзөмөлдөөчү адистер батирлер шашылыш түрдө курулганын айтып, сапатсыз курулгандыгын мойнуна алды. Бирок эч кандай жеңилдиктер болбойт дейт. Туура, сапат идеалдуу эмес, Европа эмес, мүмкүн түштүк Кытай эмес. Бирок мен бир нерсени бекем бүгүн эле айта алам. Толук жашоого жарактуу, жашаса боло турган шарт. Бүгүнкү күндө менин колумда арыз менен 1545 адам азыр ушул жарандар төлөгөндөн кем эмес сумма төлөп бир квартираларда жашап жатышат. 18 январь күнү атайын Ош шаар кеңеш тарабынан түзүлгөн комиссия 4 багытта эксперттик топтор түзгөн. 28 январга чейин ал ушул эксперттик топторго убакыт берилген. Ошол эксперттик топтор өздөрүнүн жыйынтыктарын алып келишет. Наразычылыкка чыккан тургундар маселени чечип берүүнү шаар бийлигинен талап кылышат. Эч кандай жооп болбосо жогорку бийликке чейин барарын айтышат. Эртөштүк Нурбек уулу, Бексултан Абиев, Ош Прим жаңылыктары.